КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү башталды. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов, саламатсыздарбы? Экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн кызыктуу эфир болот. Себебинде улуттук спорт түрү көкбөрү жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле студиябызга Кыргызстандагы күйөрман көп, ошондой эле титулдары да көп болгон Достук командасынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Аны эмесе тааныштырууну баштай берели. Дал ушул Достук командасында жекеме-жекеде оюн көрсөткөн оюнчулар бүгүн биздин студиябызда Айбек Темирбаев жана Эрсултан Айдархан уулу. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Жакшы. Анда эмесе мына акыркы маалымат 3-9 май күндөрү Талас чергесинде буюрса жеңиш күнүнө арналган мелдеш болот. Анан ушул мелдешке даярдыктар кандай болууда? Даярдыктар качан башталган? 9 майга даярдыктар апрелдин 10-да башталды, башында сбор ушунда башталды. Жакшы даярданып атабыз. Учурда даярдыктар Бишкек шаарында Акбула ат майданында. Ооба, ипподромдо болуп атат. Анан Талас чергесине дагы барып даярдыктар көрүлө же оюнга 1-2 күн калганда эле барасыздарбы? Ал жерге ошо 1-2 күн калганда эле барабыз. Бул жерде полный дайындыктарды кылып анан да бир тренировка кылды, ошону неме кылып алып барабыз, ойноп алып. Анан менин пикиримде эч кандай деле курамда өзгөрүүлөр жок, оюнчуларда, бирок аргамактарда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Кандай өзгөрүүлөр, кандай даярдыктар болуп жатат ошол? Бизде азыр ошол эле состав, ошол эле курам. Биздин ошо бир атыбыздын бутунда кичине травмасы болуп, Бек болсун деген оюнчубуздун аты алмашып атат азыр. Андан башка состав ошол эле. Демек, ким? Пегасбы же? Пегас. Анын ордуна жаңы келген аргымак тандалдыбы же дагы кароолор жүрүп жатабы? Азыр бир аргымакты минут атат. Дагы көрөбүз аны. Эми ошол акыркы турнир жөнүндө сөз кылалы. Акыркы турнирде көпчүлүк күйөрмандар күтпөгөндөй бир жакшы оюн көрсөттүңүздөр окшойт. Себебинде 2020-жылы президенттин кубогунда ынтымактан ири эсепте жеңилип калдыңыздар эле. Анан бул жылы деле көпчүлүк күйөрмандар ынтымактында жеңет деген ойлор болгондо. Анан айырма эмне болду? Бул жылы даярдыктар жакшы болду же болбосо эмне өзгөчөлүктөр болду бул жылы? Ал жылы 2020 президентский кубокто жаңы балдар кошулган бизге. Көп өзүбүзгө мындай көп түшүнүшпөй да калганбыз, аттарыбыз дагы кичине дайын эмес эле. Анан сборду көп кылып, мына кийинки Нооруз турнирине жакшы бирибизге келишип, анан аттарыбыз дагы жакшы мыкты дайындалды. Анан оюнубуз дагы жакшы жүрүп берди. Шахматтагы кичине немеси өстү. Мурун оюнга аз чыкчу да. Анан жеңилип калдык баары бир. Анан финалдык оюн албетте көпчүлүк күйөрмандар көп жылдан бери күткөндөй оюн болду. 4-2 эсебинде жеңип келе жатып, дээрлик жеңиш колдо болчу. Анан ушул финалдык оюн жөнүндө айтып кетсеңиздер, эмне жетишпей калды деп ойлойсуздар? Сиздин оюңузча. Финалдык оюндарда эми астыда келет, утулуп келатканбыз башында. 2-0 менен утулуп 4-2. Экинчи таймда 4 лаксалып 4-2 менен келет. Ошибкабыз ошол жерден Эмирлан Жеңишбек уулу чийимдин ичине кирип кетти. Айдын ичинде. Ошол удалениеда мен улакты толук аутка чыга албай. Ошо полянын ичинен улакты алып кетип, ошондон баштап оюнубузду жоготуп алдык да. Сиздин пикирде ошо финалда утулуп калганыңызга негизги себеп эмне болду? Бул ынтымак командасы аябай тажрыйбалуу команда да. Бул финалдык беттеште бир ошибкаң бир гол да. Биздин бир ошибкабыз 2 гол болду да. Ат чуркайт, бак чуркайт болуп биз утуп аткан жерден эле жеңилип калдык. Анан судьядан дагы кичине ошибка кетти. Немесин за болгон жерден флагын көтөрүп ичкери кирбей койду да. Анан жеңиш ошолор тарапта экен. Баары жеңилип калдык. Ошол жеңиш булюттерден кийин Талас командасына өтүп кетти. Анан булют эми бул айла жоктун иши да. Бул акырында ошо Эмирлан Жеңишбеков деген жаш оюнчубуз 2000-жылга сала албай кетти. Бул эми машык учурунда ошондой даярдыктар көрүлгөнбү? Атайын ошо булют ыргытып, булютка дайындык. Бардыгы эле Казанга ойноп жүргөн балдар эми булют салып кетиш керек эле. Бирок дайынданган эмеспиз да. Мунун аты дагы жаңы болуп, балабыз дагы жаш болуп, Казанга салып
кичинекей тажрыйбасы жетпей калды. Анан ушул мелдеште шахмат аргымагы эң мыкты аргымак деген наамды жеңип алды. Анан айтсаңыз, бул менимче шахмат сиздин өзүңүздүн атыңыз, ошол шахматтын окуясын, тарыхын бир аз айтып кетсеңиз. Шахматка өтсек, шахматты ошо өзүбүз негизи өзүбүздүн айылдан чыккан ат. Базардан алганбыз атты. Базардан алып иштеттик, үйрөттүк, мээнет кылдык бираз. Анан ошол мурун Арчатор деген ат чапчым, ошол Арчатор ичине травма болуп эметип калгандан кийин былтыр срочный болуп калды эле, ошо үйдөн алдыртып койгонбуз. Алдыртып былтыр даяр болбой калганда оюнга кыска убакытта эле алдыртып. Демек башынан эле ушул жекеме-жекеге даярдалып келет. Алганда эле ошо жекеме-жекеге деп даярдалып алганбыз. Ошондон бери жекеме-жекеде келатат. Анан ушул эле дагы бир жекеме-жекедеги аргымак Көкбет жөнүндө дагы аргымак кыргыз аргымагы, менин пикиримде. Ошол аргымактын тарыхы жөнүндө. Бул өзү Көкбет нарынан чыккан ат экен. Мен командага 2017 келсем командада бар экен эле, мага чейин Болотул Азим деген бир ой минген экен. Ысыкөлдөн келип достукта ойноп кеткен оюнчу Адинадин. Ал ошо кыргыз жылкы нарынан келген. Анан өзү кичинекей аты да Көкбет, өзү да өжөр. Жашы бир 8-7 асый болуп калды окшойт. 7-8 асыйда. Өжөрдүгүнөн улам ошо Көкбет деп коюп коюңуздар. Ошо аты ошо мен келечекте эле Көкбет экен өзүчө. Аты мен деле өзгөрткөн жокмун. Ошо келгенден бери эле менем. Андан башка балдар деле мингиси келбейт анан. Анан ошол Көкбет дегенде түшүнүктүү, аны эми ошо күйөрмандар неге шахмат деген суроолор көп келет да, мисалы Instagram баракчасында. Анан шахмат деген атты ким койду эле? Атты айга жаңап келип чаап баштаганда оюн талаасынан ошо Изат деген майкем бар. Эми шахмат аттарга окшош экен деп, анда жаңы келгенде семиз мындай сулуу болчу да, аябай. Анан эми шахмат кайдымки эле шахмат оюнуна атка окшош экен деп, шахмат болсун деп шахмат койгон ошо майкем. Ошо менен шахмат болуп калган. Анан ошо өткөн турнирде бекеринен мыкты аргымак болгон жок, себеби дегенде акыркы жылдары күчтүү делинген, эми таласта дайыма жекеме-жекеде мыкты деп айтылып келет эмеспи. Анан аватарды кез келгенде алып коюп жатат да. Анан ушул жерде аттын эмгеги канчалык, анан сиздин эмгегиңиз канчалык? Эми аттын эмгеги 100% эле айта алам. Өзүм эмгегим болбосо да, эми өзүбүз биз эми баягы үстүнө атты коюп, иштетип эле эметкенибиз болсо калган биз жерге түшүп түртүп бербейбиз. Ат өзү түртөт, өзү эме кылат. Эми ат даяр ат, эми даярдалып келгенде высший лигага эми жөн эле ат алып келип чаба бербейт, эми даяр аттарды алып келип чабыш керек. Биздин готовый аттар, үйрөтүлгөн даяр аттарды алып келип чабышыбыз керек да. Анан эми бирге ошо даярдап атайын ошо алып келгенбиз да. Анан аттын өзүнүн эле эмгеги таза. Анан атайын аватарга карата мындай даярдык көрдүңүздөр беле? Ооба. Оюнга чейин тактика кылып, түзүп, сүйлөшүп чыкканбыз. Биринчиге мен чыгайын, экинчиге сен чык деп экөөбүз. Аватарга мен чыгайын, Ахиллеске сен чык деп ошо сүйлөшүп эле чыкканбыз. Аттын ролу чоң да. Эмедечи. 80% ат чечет да өзү оюнда. Ат болбосо көгбөрүчү көрүнбөй да калат го дейм. Анан ошол машыгуда Көкбет менен шахмат тирешип эрөөлдөрдү жүргүзөбү же дагы башка аргымактар барбы жекеме-жекеде оюн көрсөткөн? Алмашууда оюн учурунда жаткызбайбыз. Оюн учурунда башка дагы жаңы аргымакты үйрөтөбүз деген аргымактар келип калат. Ошолор менен жаткызышабыз. Анан экөөнү кечке жаткыза берсек желаниясы болбой калат го дейм. Кечке түрчө берипчи. Анан ошол алмашып бири-бириңиздердин аргымагын минип көргөн жок белеңиздер? Оюн учурунда бир миндим мунун аргымагынчы. Анан меники шустурыйраак да, Көкбетчи. Анан мунуку жайраак экен, нептей албай койдум. Меникин да бир минип көрдү. Анан ошол аргымагыңыздарды мүнөздөп кетсеңиздер, анан буга чейинки минген атыңыздардан эмнеси менен айырмаланат? Менин атым мүнөзү ошо өжөр. Шанс көп алып берет да. Өзү түртө албай калса дагы бир моментте айланып атып бир мүмкүнчүлүк алып берет да, сөзсүзчү. Анан буга чейин ошо көчмөндөр оюнунда Ахиллести миндим. Ал эми тажрыйбалуу, таанымал. Мындай айтканда Көкбөрүгө эмгеги сиңген ат.
ал да мыкты. Көкбөрүдө да бир Байгашка деген ат миндим, 3 ат миндим. Ортого чыккандан бери. Сиз буга чейин канча ат миндиңиз, анан ошолордон шахматтын айырмасы эмнеде? Биз буга чейин көп эле аттарды миндик. Шахматтын алардан артыкчылыгы, шахмат эми капталынан коркпойсуң да. Таканса түртүшөт. Түртүлүп калса да аты астыга артка чыгып кетпейт. Таканса капталына жүрөт да, шанс түз берет алганга да, алдыртпаганга да шанс көбүрөөк да шахмат менен. Албасаң шахмат менен эми жакшы, казан беттеп калсаң өзү барат. Жетелесең жетекке жүрөт, жетеги жок болсо бири-бирден тосса өзү барат казанга. Мунун эмеси эле эми кичине өзүнүн формасы чоң болгондуктан кыймылы сайыл оорураак да, анан скоросу кемирээк да, эки аттарга салыштырмалуу. Буга чейин арча торун чаптым. Арча тору күлүк болчу, бирок башыга туура эле. Опка туруп эме болгондон ушу шахматты алганбыз. Золотой деген ат чаптым Бакыбатта. Анын башы ровный болчу да. Лоп барчы баары жакшы болчу да. Болгону казанга барчу эмес, анда паска жетелеп жүрчү. Ага чейин Геркулес чаптым. Геркулесте эми бүт эмеси бар болчу да, баары бар болчу. Өзү барчы казанга, бет маңдай бар болчу. Жетекке алда жетекке жүрчү, жалгыз да барчы казанга, өзү турчу. Үстүндө минген бала кандай бала минсе дагы ошо баланы алып чыга турган ат болчу да. Анан ушул жекеме-жеке позициясын кантип тандап калдыңыздар эле? Көкбөрүгө келер замат дароо жекеме-жекеге өтүп калдыңыздарбы же эмне себептен ушул позицияга келип калдыңыздар? Бизде Ошто достук чемпионат болгон 2016 болуш керек. Ошондо Чүйдөн Мирлан Сыраждинов деген байке немеде Бөрүлдүн оюнчусу да, убагында атактуу оюнчу. Ошол жекеме-жекеге атап барган экен Байгашка деген. Анан тренировкада неме кылат, Айбек кайсы жагыңан эңесин деп калды, анан айырма жок. Мен атты минип көрө, мен ортого чыккан эмесмин. Десе минип көрө берсең оюнуң жүрөт деп эле ошо мингизген да. Анан минип эле неме кылып кеткем, иштетип кеткем аттычы. Ага чейин Поздашта да ойночумун, чабуулчу анча-мынча ойноп калчу элем. Ошол бара эле ошол бойдон ортодо калып эмнеси менен ошо жагып калдыңар, жекеме-жекеде ойногон? Эми жекеме-жекеде соперниктин бирөө эле болот. Тиги чабуулчуга барсаң 4төн 8 оюнчу барат, 8 оюнчунун ичинен улакты табып алып чыгыш керек да. Анан жекеме-жекеде маңдайыңда бир эле сопернигиң бар, атың жакшы болуп алып берсе, мүмкүнчүлүгүң көбүрөөк да. Алсаң дагы мындай басып алып, эки жагын карап, анан чыгасың. Сиз? Биз ошо Талас областында, Талас районунда 10 айлык өкмөт оюндар болуп турат, кыш менен турнирлер болуп турат. Анан ошол жерде айылда оюндар болуп, дайынданып атсак, ошо айтып калды байкелер, Серстан сен анан жекеме-жекеле чаппайсыңбы деп. Анан ошондон бери жекеме-жеке чаап келем, 5 жыл 6 жылдан бери. Өзүм мындай жекеме-жеке чапчу эмесмин, ошо кийин эле чаптым, мурун ошо эмеге эле чапчумун, нападенияга эле чаап. Ошо казан чапкан эле жекеме-жеке чаап калдым. Ошо менен до конца жекеме-жеке келет. Ага чейин жер улак чаптым. Ага чейин аламан, жер улак ушундай эле чаптык. Анан эми ошол спорттук карьераңыз тууралуу сөз кылалы. Алгач кайсыл клубтан баштагансыз, анан ошол достук командасына кантип келип калдыңыз? Алгач Таласта Датка деген командалар болчу. Ойгайың башында ойгайың болуп, Айыш байкелер, Картбек, ошо шакилерсин көбү чапкан ошо командада. Анан ошол командага 2016-жылы ошо команда менен келгем. Анан кийин Бакыбатка келдим. Андан кийин Алкан Ата деген команда менен келгем. Анан кийин Алкан Атада чаап, оюн көрсөтүп. Анан кийин достук командасына чакыруулар менен командага. Канча жыл болду ошондо? 3 жыл болду командага келип, достук командасына чаап. 3 жыл болуп калды. Сизге канча жыл болду достукта ойноп жүргөнүңүзгө? Мен достук куралганда келгем. Башында 2014 бүкен 15 ошондо келип бир сезон чабып кеткем. Анан не болду, мен келбейин деп кеткем, бул жакта мен тарта албайт экен депчи. Анан кайтара 2017 Ноорузда келдим да.
Ошол учурда ортодо көк бөрү ойнобой калдыңызбы же башка клубда? Жок, анда бул жашта эле кирчилем. Анда ортого чыккан эмесмин. Ортого чыкты ошо япончу деген атты беришкен. Анан иштете албай койгом да. Иштете албай коюп, көзүм жеткен эмес ортогочу. Кийин кайра тажрыйба топтоп келип тартып. Анан ошол былтыркы сезондон кийин Ала Тоо деген жаңы команда түзүлүп, ал жакта ошол команда капитаны Таштемир Майлыбашев, Байыш Ниязов, Манас Ниязовдор кетип калды да. Анан ошолдон кийин команда бир аз алсырап калды деген ойлор жаралган. Жана президенттин кубогунан кийин бул сөздөр кайрадан жанданган. Анан кандай болду ошол команданын мисалы көп жылдан бери лидери болуп жүргөн оюнчулар кеткенден кийин? Эми былтыр биз утулуп калганда ошо да неме кылганбыз, Манастын орду билинди, Таштын орду билинди депчи. Эми алар кетип калды деп эле отура бергенден пайда жок да. Болбосо алар кеткенден биз да кетиш керек да, алар кетип калды деп эле отура бергенден көрүүчү. Да мыкты оюнчулар бар. Кыргызстанда 3 адамдын бириси эле Улакчы. Жаш балдар бар бизде. Да бир тажрыйбалуу болуп келе атат. Ал ой менен кийинки оюнду эле салыштырып көрсөк болот да. Алар жаңы кеткенде оюну сүрбөй койгон. Мунусун да Кудайга шүгүр. Аракетибиз жакшы. Аттарыбыз да жакшы. Достук түптөлгөндө бир топ жыл болуп калган. Мыкты аттар бар. Балдар дагы жакшы азыр, баары да бири-бирине көнүшүп. Анан ошо жаңы оюнчуларды тандап алуу кандай өтөт мына процесси? Каяктан тандап аласыздар? Эми бул балдар тандап алганда биздикиликтер өздөрү эле оюнчулар, анча-мынча оюнчулар өздөрү айтат. Мен барсам тартам депчи. Мени өзүм келгенде ошо Ошто тартып атканда айтышкан экен, ошону достукка алып баргыла, жакшы тартат экен депчи. Анан калган балдарды улар өздөрү айтсын. Сиз ошо достук командасына кандай жол менен келип калдыңыз? Ким чакыруу жасады? Биз ошо Алкан Атада оюну Бишкек шаарынын 141 жылдык оюну болуп, ошо Алкан Ата командасы менен келип оюн көрсөткөм. Ошол жерде достук командасынын жетекчилери көрүп оюнумду көрүп, анан ошол жерден жактырып, оюнумду көрүп жактырып алышкан. Ошондон чалышып өздөрү чакырган. Ар бир сезондун башында улам жаңы келишим менен ойноп турасызбы же бир нече жылга келишим түзүлөбү кандай? Эми ар бир жылдын башында эле келишим түзөт, ар ким аранын сүйлөшүүсүнө яраша, бирок меники ошо ар бир жылдын башында эле келишим. Бойка менен Токмок акыркы мелдеште катышкан жок. Анан көпчүлүк көрөрмандар кызыктырган суроо, 9 май турнирине катышабы аталган эки аргымак? Бойка катыша албайт. Анын травмасы ал бир оюнга дайындап келе атканда эле путу ооруп калып атат дагы, кийинки оюнга чейин кайтара эле семирип кетти да. Семирип кетип дайындап атканда анын буттары миниш керек да, өзүнүн весине анча жооп бербейт. Анан өйдө жактары пашка эле семирип кетет да, минип атканда эле дайындык жүрүп атканда путу кайра ооруп калат да. Тиги неменики Токмоктуку. Оюнга чыгат деп атат эле дагы аксап атат да. Ошондо травмасы гана калдырышат, ал эки аргымак кайра чыкпай калат го дейм. Демек экөө тең алдагы мелдешке катышпай калышы мүмкүн. Анан демек Бойка ушундай болсо мындан кийин көрөбүзбү же көрбөй калышыбыз да толук мүмкүнбү? Бул Бойканы чыгат. Кийинки оюн деп атат. Ага көбүрөөк убакыт керек да. 31-ине дайынданыш үчүн аны июнда эле минип башташ керек да. Бутундагы ошо травмалары бирок мындай басканда аксабайт да. Анан ушул аргымактарды өзүңүздөр таптайсыздарбы же болбосо ар бир бардык аргымак бир жерде ошол команданын сайыпкери таптайбы? Бардык аттар ошо команданын аттары ошо Аккул ат майданында ипподромдо турат ошол жерде. Баары чогуу. Аттарды
иш келгенче ошол жерде багып даярдап атат, балдар чогулуп, команда сбор өткөндө ошол жерде ар бир бала саяпкерибиз бар, ар бир бала өзүнүн атын иштетет. Саяпкер айтат, сен азыраак иштет, сен көбүрөөк иштет. Чай бастыр, сен катыраак бастыр, сен тери ал, жабыла. Ушундай эмелер менен ар бир аттын өзүнүн этине жараша саяпкерибиз айтып берет, ошол аркылуу иштетебиз. Анан ошо көкбөрү ойноодо кандай аба ырайда ойногон ыңгайлуу? Ысыктабы же болбосо тескерисинче кышындабы, күн суукта кандай аба ырайы сиздерге ыңгайлуу? Көкбөрчүлөргө кызык деле жаган. Кызык деле. Кандай аба ырайы болсо ойной бересиз? Ойной берет. Анан учурда мисалы 9-май турнири Орозого туш келип калат экен, анан кыйынчылык жаратпайбы? Азыр мындай ошо машыгууларда мындай кыйынчылык жаралбай элеби негизи? Кыйынчылык жаратып жатат. Орозодо бирөө эле бизде эми жолчу жогар эле Орозо. Калган эч ким Орозо деле эмес. Орозо айы бүткөндөн кийин кармап беребиз деп ошого бүт дайынданып атабыз буюрса бир ай. Анан алдындагы мелдеште албетте достук командасын бир эле максат болсо керек, жеңиш, биринчи орун деген. Анан талас жергесинде болуп жаткандыгы сиздерге кандай бир көйгөйлөрдү жаратпайбы? Кандай деп коесуздар? Жок. Буга чейин талас жергесинде барып мелдештерге катышкансыздар да. Талас областы башкача түшүнчүмүн мен. Ипподромдо улактар чапканда баягы улак алып ошо таластыктардын командасын маңдайына барып калганда жарым баклажка суу менен уруу еп ошондой эле да күйөрмандарычы. Неме Кыргызстандын ичинде көчмөндөр болбодубу? Ошондо таласка бардык. Башка экен талас эличи, көкбөрүгө аябай кызыгат экен. Анан достуктун чеке ар бир биздин деле күйөрмандарыбыз көп да ал жактачы. Эми разница жок, аякка барып ойносок делечи, көл, бош, талас. Ошол эле поле, ошол эле тайгазан, ошол эле судья. Эми күйөрмандар кирип бизге улактарашып алып бербейт да. Сиз мына ошо кичи мекениңизде буюрса ойнойсуз, негизи талас жергесинен болсо, анан кандай ойлор болот? Ошол эгерде ынтымакты жеңип жаткан учурда кандай ойлор келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Эми билбейм, эми убакыт көрсөтсө керек, бирок андай деле болбосо керек деп өзүм көз карашым түшүксүз эле каратып отмун, андай деле болбосо керек депчи. Себеби бул эми спорт эми. Спортто эми ар кандай болот. Мисалы күчтүү утуш керек. Мүмкүн бул Аллах насип кылса ынтымак утат же достук утат. Мүмкүн экөө тең чыкпай Сары Өзөн утат. Жаш күч аны азыр айтыш кыйын. Азыр высший лигада достук утат же ынтымак утат депчи. Азыр высший лигада 6 команда тең күчтүү командалар да. Мурун мындан бери 3-4 жыл мурун эми айтылчу, бул командасы депчи, фаворит депчи. Азыр эми фаворит деп 1-2 команда айтылат высший лигада, бирок берки командалар да жөн командалар эмес да. Мурункудай шоттор ийирмес. Мурункудай жеңил оюн жок азырчы. Баары эле күчтүү болуп кетти, оюн өсүп кетти. Баары эле чистокровный аттарды алып келип калды азыр. Оюн бат болот да. Анан эми көз караштар жакшы эле болот деп ойлойм. Анан учурда башка командалардын дагы даярдыктарына көз чаптырып, канчалык күчтөнүптүр? Кимден коркуп жатасыздар? Ошол эле Ала Тоо командасы, Жаш күч командасы канчалык деңгээлде атаандаш болот деп ойлойсуздар? Биз азыр мына команданы анча мен утабыз деп айта албайбыз. Ошол эле Сары Өзөн, ошол эле Ала Тоо, ошол эле Жаш күч, ынтымак. Айттым го, бул высший оюнда бир ошибкаң бир гол. Азыр мына команданы утуп алабыз деп айтыш кыйын, азыр ошо 6 команданын теңчи. Демек, жеңүүчүнүн бардыгын ошол ат майдандагы оюн өзү чечет. КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү уланууда. Бүгүн биздин студиябызга достук командасынын өкүлдөрү келген. Азыр студиябызга дагы жаңы оюнчу кошулду. Команданын жаш оюнчуларынын бири Эмирлан Жеңишбеков. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө жалпы элге тааныштырып кетсеңиз, кайсы жердин кулуна болосуз? Канча жылдан бери ушул көкбөрү ойноп келесиз? Мен Жеңишбеков Эмирлан, Чүй областынын Алабин районунун Ташмайнов айыл өкмөтүнүн Кызыл Бирлик айылынан болом. Өзүм атам улак тартат, чоң атам бүт бар улак тартып келген, байкелерим да улак тартат. Ошо биз жакта көбүнчө жер улак болот. Ошо жер улактан баштаган, байкелерим ушулар ичип жүрүп, улакка чакырып, жакка апарып, нарын жактарга, ушул эки жактарга чыгарып улак тарттырып жүрдү. Ошентип жүрүп, жер улактан чыгып анан
Көкжалда тарттым, биринчи командам Көкжал болду. Көкжалда бир сезон тарттым, андан кийин аскер кызматына кеттим, служба алганы. Службада жүргөндө Рамзат Бөкөнбаев байкем ошактан ушу Сары Өзөн командасына тартасыңбы деп чакырды мени. Службадан чыгарып барып ошакка тарттым. 9-майда былтыр. Мурдагы жылы 2019. Андан кийин службадан чыгып эле жер улак тартып жүрүп ушу Ильяс Исаков деген байке алып келди ушу достук командасына. Демек былтыр алып келди. Былтыр президенттин кубогуна карата. Ооба, былтыр президенттин кубогуна карата алып келди. Анан жаңы командага келгенден кийин өнөктөштөрүңүз менен көнүшүп кетүү оңой болду же кыйын болду? Кыйын эле болду. Байкелерди телевизордон көрүп эле жүрчүмүн өзүм. Телевизордон көрүп кандай болду экен деп. Анан көнүшүп кеттим ат эле бул байкелер менен. Анан ошо акыркы мелдеште даярдыктар кандай болгон? Анан ошол оюндан кийин кандай сезимдер болду өзүңүздө? Мен бул командага коргоочу болуп келгем негизи. Коргоочу болуп келип, мындай даярдыктар жакшы эле болгон болчу, коргоо милдетин жакшы эле аткарып аткам. Анан булитке чыгарымды өзүм билген эмесмин, машыгуулардачы. Казанга улак деле салган эмесмин, булитке чыгып каламбы деп. Ошондой болду. Анан ошол учурда аябай толкундоолор болду, эмне болду? Же артыңызда чуркап келе жаткан бала жетейин деп калды деп ойлодуңузбу? Кандай болду? Ал жерде мен чыккандан кийин биринчи жолу чыгышым болду андай жерге. Эл алдына жанакындай сүр деген жаман экен. Ат менен кетип өңөрүп, мен өзүм оюм бөлөк болчу. Капталдан булит урамго деген ой бар болчу, негизи кетип барат. Атым казанды көргөндө оң жака секирип, кайра сол жака секирип, ошол бойдон өзүм алданып калдым атка. Алданып калып, ошол бойдон секиришке туура келди ошол жерден казанга. Казанды көздөй эле секирсем, улак тилекке каршы түшпөй калды. Ошондо кандай сезимдер болду андан кийин? Ким келип биринчи келип ким сизди соротту? Ошол жерден мен биринчи Кыяс байке, капитан Кыяс байке менен Жодар байке жанымда экен. Ошол байкелер айтты ушундай түшпөй калды деп, өзүм эз учумду жоготуп койдум ошол жерден. Аябай эле ызаландым. Өзүм жаңы чыгып келатып ушинтип ката кетирип алганыма өзүм аябай ызаландым. Буюрса эмкисинде мындай каталарды кетирбегенге аябай аракет кылам. Анан ошол буга чейин өткөн турнирде доллар аттуу аргамакты миндиңиз, доллар болчу жаңы келген. Андан кийин достук командасына келгенден кийин кулунду болуп которулду. Кулунду деген атты минип чыктым. Ошо аттын аргамактын атын ким өзгөрттү? Өзүңүз өзгөрттүңүзбү же команда же? Команданын жетекчиси Бакыт байке өзгөрттү. Эмне себептен, кандай? Өзүнүн ушул байкеники ат. Бакыт деген байкеники. Ошо өзүнүн айылынын атынан койду. Кулунду деп. Анан кийинки мелдеште дагы ошол эле аргамак менен ойнойсузбу же башка аргамакты караштырып жатасызбы? Кудайым буйрса ошол ат менен эле ойнойм, ошол ат менен машыгып. Ошол ат эле минем деп атам. Ошону эле минип чыгам. Анан ошо команда бүгүнкү күндө даярдыктар кандай жүрүүдө? Канча убакыт, күндө канча убакыт даярдыктар болот? Анан көкбөрү оюнунан башка дагы кандай бир көнүгүүлөрдү жасайсыз негизи эле? Бүгүнкү күндө команда даярдык аябай абдан жакшы болот азыр. Дайынданып атабыз, буюрса эртең менен бир ат бастырмай келип, кетип түштөн кийин 2 саат залга бармай, кросс кылып атабыз. Ошо бир маал ат бастырабыз, бир маал тренировка кылабыз өзүбүз. Жумада бир жолу улак менен тренировка кылабыз. Аттын үстүндө. Бир жолу кросс кылабыз. Ошо 9-майда кетирген каталарды оңдой эле ошо көрөрмандардын ишеничин актайлы деп, буюрса каталарыбызды оңдой эле аракет кылып дайынданып атабыз, буюрса жеңишке жеткенге аракет кылалы деп. Анан ошол көкбөрү спортуна келгенден кийин негизи кайсы да спорттуу болсун, ар бир спортчунун өзүнүн негизги максаты болот да. Анан ошол көкбөрү спортуна келгенден кийинки негизги максатыңыз эмне? Ар бириңиздер жооп берип кетсеңиздер. Максат бул эме ушул көкбөрүнү өнүгүшүнө салым кошуп, ошо Кыргызстандын көкбөрү, кыргыз көкбөрүсүн өнүктүрсөк деген эле ниет бар. Буюрса ушулар жакшы аттарды тарбиялап алып келип, ушу жакшы оюн көргөзүп, ушу команданы алдыга сүйрөгөн оюнчулардан болсокпу деген эле ниет бар. Башка максат ошол, башка максат эле. Сизде кандай максатыңыз бар? Менин деле максатым ушул. Кыргызстандын көкбөрүсүнө салым кошуп, ушул байкелерибиздей болуп, биз дагы
элге таанылып, улакчы болуп, жан дүйнөбүз менен. Ошондойду каалайм мен дагы. Жакшы улакчылардан болсом экен деп. Айтып калдыңыз коргоочумун деп. Негизинен көк бөрүдө мисалы баардыгы эле жаш өтүп калгандан кийин ошол башында чабуулчу болчу анан коргонууга өтүп калдым деп айтат да. Сиз тескеринче жаш кезиңизден баштап коргонуу бөлүгүнөн баштапсыз. Бул эмне себептен бул позицияны тандадыңыз? Бул негизи келгенде эле сен коргоочу болосуң деген болчу. Достукка келгенде. Достукка келгенде эле. Ага чейин башка Көкжалда ойноп жүргөндө кайсы позицияда ойнодуңуз? Көкжалда ойноп жүргөндө ошондо 18 жашымда ушу белек байке келип сен коргоочу бол, коргоочунун милдетин аткара алат экенсиң деп ушу белек байке үйрөтүп кеткен. Мондай жерде мындай кыласың деп Мукаев белек байке. Ошондон кийин коргоочу болуп жүрдүм, а бир жер улактардан өзүм жерге эле иштейм да. Барып улак басып, алып келип таштап эле, а Казанга келгенде коргоочунун милдетин аткарып атам азыр. Анан алдыда кандай максаттар бар? Өзгөртөйүн деген, ушул позицияны өзгөртөйүн деген ойлор барбы? Кудайым буйрса бар. Өзгөртөйүн деген. Дагы убакыт сааты келгенде мен дагы байкелеринде болуп чабуулчу болсомбу деген ниеттер бар. Сейитбек байке ушулардын оюнун көрүп жүрөм кички кезимден бери. Ушул байкелердей болуп, мен да чабуулчу болом деген ойлор бар негизи. Ошол мында өзүңүз кичине кезиңизде сынагдан көрүп жүргөн кумирлер менен оюн алып барганда кандай сезимдер болот экен? Ошол ынтымакта ойногон күчтүү оюнчулар менен каршы ойнодуңуздар. Алатоодогу Манас Ниязовго каршы оюн өткөрдүңүз. Аябай толкундоолор болду. Алар менен ойноп атканда ушул байкелер менен ойноп атканыма өзүм кубандым. Бир чети соперникке эми ал жерден тартышка туура келди. Улак менен кармашып барып жабышып жулганга, койдурганга ошондойго туура келет экен негизи. Анан мисалы көк бөрүдө ири турнирлерге чейин ортодо бир аз кээ бир учурда 1 айлап, 2 айлап тыныгы болуп калган учурда эмне менен алектенесиздер? Мындай тыныгы учурларда эми биздики эме болуп калат, эми бир жерден жаздын күнү ошол 2 оюн катар болуп атпайбы? Норус келгенен эле үйгө барып эле албастап малжан менен тала тиричиликтер менен дайындалып алышып эметкенче эле кайра тоңчумай келип калат. Ушу турнирде жүрүп эле бүт түнү кайра барсаң уже эле берки жумуштар башталат. Ушу үй тиричилик менен эле алек болобуз. Малды өзүбүз тыйганчылык кылбагандан кийин ошо мал чарбачылыгында кичине алектенебиз үйдө эле. Сизче ошо окуйсузбу учурда же? Жок, мен деле айылда эле болом. Айылда ата-энемдин жанында эле болом. Үй тиричилиги менен эле мал сал. Демек, достук командасы, Ош облусунун командасы деп айтылган менен көпчүлүк машыгуулар ошо Бишкек шаарында эле болот, Постоянно негизи бүттүк турнирлерге дайындалуулар насып бүт эле ушу Бишкекте болот. Оюн аз калганда эле 3-4 күн калганда барабыз ошо оюнга. Ага чейин ошо өзүңүз таласта, өзүңүздүн айылыңызда болосуз. Ага чейин ошо сбор башталганга чейин ар ким өзүнүн тиричилиги менен, окатташы менен ошо семья багыш керек, бала bakырабаш керек деген ошо үй тиричилигинде эле жүрүшөт. Аны эми оюнга 1 ай калганда ошо 15 күн 1 ай калганда келип чогулуп аттарыбызды иштетип ошо 15 Бишкекте Аккул ат майданында дайындалабыз. Бир оюнга 1 жума же 3-4 күн калганда ошо оюн турнир болот ан жерге барабыз. Анан ошол эфирдин аягында сиздерге бере турган суроо, көк бөрү сиздер үчүн эмне? Мен сүйүктүү оюнум бул көк бөрү. Көк бөрүнү айылдан атам тарткан, ошо аталарымды көрүп мен да кийин ушундай улакчы болом деп ушу көк бөрүнүн ушундай зрелищный оюн экенин өзүм деле билчүмүн, ошонусу менен жагат мага негизи. Ошол аталарыңыз, байкелериңиз мындай ири мелдештерде ойночу эле, мына айылдар эле жер улактарчы эле? Жок, менин атам 99-жылы көк бөрү жаңы чыга баштаганда өзүнүн кайманаты бар, Калама деген. Ошол кайманаты менен таанымал болгон, Ташбилек командасында тарткан. Ташбилек Улан деген командасында. Ошо Дордой командалары менен беттеш ойноп жүргөн адам десем болот. Тилекке каршы бизге берилген 45 мүнөт убакытта жыйынтыкталып калган экен. Сиздерге биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз көк бөрү жөнүндө сөз кылдык. Студиябызга достук командасынын оюнчулары келди. Айбек Темирбаев, Эрсултан Айдархан уулу жана Эмирлан Жеңишбеков.
Ал эми арена берүүсүнүн алып баруучусу мен Кубан Жумамединов болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта болуңуздар.